Достор, мен турган жер Төлөйкөн айылы. Шаар жактан келген болсоңуздар, суу башы, суу бою деп аталган Төлөйкөн айылына киресиздер. Ал жерде Гапар Айтиев деген мектеп бар. Мектептен өтүп жогору тарапка чыксаңыздар, түз кетсеңиздер ипподром, ал жерде мамлекеттик садик бар. Садик менен ипподромго жетпей оңго буруласыздар, мына ал тарапкачы. И бир аз эле жүрүп оң тараптагы 3-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Достор, үйгө дагы келип калдым. Мына мен айткан көчөгө киресиздер, Боронов көчө экен. Түз ушул көчө менен бул жака кирип келсеңиздер, оң жакта сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Көчөлөрү асфальт. Үйдүн жери 7 сотых. Кызыл китеп бар. Вариант обмен жолдорун сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок желательно нак акчага эле сатканыбыз жакшы деп ээси мага маалымат берди. Ооба достор, жери 7 сотых, чоң экен. Жолдор асфальт, суу, свет, природный газ бардыгы бар. Мектеп, садик бардыгы бул айылда жайгаштырылган. Маршруттук каттамдары бар. Шаарга каттап турат. И бул жер шаарга карайт. Үйдүн границасы ушул жерден башталат. Ал жакта варата, ал жак забор. Кошунасынын варатасына барып граница такалат. Тынч, сонун жер туугандар. Негизи мен дагы мына Төлөйкөн айылынан болом. Ушу эки көчөнүн ар жакта эле жашайм. Сонун үйлөрдүн бири. Так, варатаны ачып кирип келе беребиз. Оңго бурулсаңыздар, бул жагы ошо кудугу, запасной. Негизи суу кеңири, бирок запасной кудук кылып койгон ээлери. Анан азыр бул жерде киргениңиздерде эки үй болуп атат. Түздү карасаңыздар 2 комната времянка, а сол жакты карасаңыздар 4 бөлмөдөн турган чоң үй достор. Бакой и арт тараптарында месталар калтырылган, бардыгы жайында, сонун үй экен. Лайктан басыңыздар, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Азыр эми үй издегендер өтө көп. Азыр бул жерде эми үй бир аз эскирек, ооба. Бирок бул жерде жер баланат достор. Жер баланат. 7 сотых. Суу, свет, газ бардыгы бар. Ал жагы малина эгилген, жүзүмдөрдү эгип, мындай арка кылып, жасап, мощный кылып коюптур ээси. Алган адам утат албетте эле. Так, азыр кандай кылайлы? Биринчи мына чоң үйүн көргөзүп берейин. Ал жакта подвалы дагы бар. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп таанышасыздар. Ээсинин номерин экранга жазам. Телефондо бүтө турган иш эмес. Жүрүңүздөр. Бир сыраны да көргөзүп берейин. Киргениңиздерде мына коридор. Бул жагы ошо биринчи комната болуп атат да. Так, бул жак болсо экинчи комната. Бул жак болсо үчүнчү комната, мына печкасы бар. От жагып, үйпүй жылыткан. Мына жакта дагы бир комната экен. Бул жагын көргөзбөй эле кой дейт. Чоң комната экен алчы. Типа как гостевой болуп кетет. Так. Достор. Көрдүңүздөр, Эми жүрүңүздөр. Времянкага дагы кирейли. Киргенде эле мына очок, той топур кылып, кеңири Кудай буйрса жашоону уланта бересиздер, бактылуу болуп жашап. Мына жак санузели. Аристондор менен экен. Душ-буш керек да, майыл жергесинде билесиздер. Так, азыр бул времянка 2 комнатадан турат. Жашасаңыздар болот. Болгону бир аз ремонт эле кылыш керек. Сөзүнүн ачыгы ремонтко муктаж. Бул жак экинчи комната. Печкасы бар, от жагып үйпүй жылытканы. Так. Подвалга деле түшүп кетсеңиздер болот. Эми кызыгы туугандар, мына үйдүн артында дагы жер бар экен. Мына байкаңыздарчы. Үйдүн артында дагы жер кенен. Бул жак ошо толук гана көчөттөр эгилген. Так, жакшы. Ажаткана болду. Көрдүңүздөр, Эми 7 сотук дегенден түшүнө бериңиздер. Действительно жер кенен. Арт тараптарында место калтырылган.
кошуна менен ыйкы-тыйкы болбосун деп. Баасына келе турган болсок, $95.000 бааланды. Бул айтылыш баасы. Мындай айтып коет го 95 деп. Бирок түшүрүп берет. Балким 90го, балким 85ке, балким 80ге берет. Эми ал жагын өзүңүздөр сойлашасыздар. Эйсин номери жазылган. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер.